Bir өлкөнүн өнүгүү тарыхы. Георгий Петров. Тест жооптору менен Bir өлкөнүн өнүгүү тарыхы. Түзгөн Тургунбаева Максуда. Дүйнөдө аялдардын добуш берүү укугу боюнча Финляндия канчанчы өлкө болуп саналат? А. 3-чү өлкө, Б. 4-чү өлкө, В. 7-чү өлкө. Туура жооп А. 3-чү өлкө. Финляндия 2018 жылы дүйнө жүзүндө кандай өлкө деп табылды? А. Жарды, Б. Иштемчил, В. Эң бактылуу. Туура жооп эң бактылуу. Лука канча тил билген жана кайсы тилди кийин үйрөнгөн? А. 5 тилди билген, орус тилин кийин үйрөнгөн. Б. 6 тилди, болгар тилин кийин үйрөнгөн. В. 4 тилди, англис тилин кийин үйрөнгөн. Туура жооп А. 5 тилди билген, кийин орус тилин үйрөнгөн. Бул китеп канчанчы жылы кыргыз тилине которулган? А. 2012 жылы, Б. 2015 жылы, В. 2020 жылы. Туура жооп А. 2012 жылы. Канчанчы жылы канча нуска менен китеп Кейджи басмасынан биринчи жолу кыргызча китеп болуп чыкты? А. 2013 жылы 4000 нуска менен, Б. 2015 жылы 5000 нуска менен, В. 2013 жылы 2000 нускада. Туура жооп А. 2013 жылы 4000 нуска менен. Китептин экинчи басылышы качан чыкты? А. 2015 жылы, Б. 2020 жылы, В. 2018 жылы. Туура жооп А. 2015 жылы. Китеп 1923 жылы кайсы тилге которулган? А. Серб, Б. Немис, В. Орус. Туура жооп серб. Кол жазмасынан серб тилине канчанчы жылы которулган? А. 1925, Б. 1923, В. 1928. Туура жооп 1923, Б. Страна белых лилий деген аталышта канча китеп болуп чыккан? А. 2005 жылы, Б. 2009 жылы, В. 2004 жылы. Туура жооп В. 2004 жылы. Болгар тилинде канча жолу, түрк тилинде канча жолу китеп жарык көрдү? А. Болгар тилинде 14 жолу, түрк тилинде 16 жолу. Б. Болгарда 18, түрк тилинде 40. В. Болгар тилинде 10 жолу, түрк тилинде 4 жолу. Туура жооп А. Болгар тилинде 14 жолу, түрк тилинде 16 жолу жарык көрдү. Саламатта калыңыздар, мен сиздер менен болдум. Кийинки сабакта жолугушканча.